Бул деген шарт эгер түз эфирден эмес башка жакка барып уктаса дары ичип бир нерсе колдонот деген шартын коюшкан. Укол сайып алышы мүмкүн, күчтөнүп алат деген ойдо. күчтөнүп алышы мүмкүн, кошумча допинг сыяктуу нерселерди сайынып алышы мүмкүн деген нерсе болду да. Анан ошол талаптан улам түз эфирде укташ керек болду. Манастын ичинде жок, жөнөкөй сөздөр боюнча түшүндүрмө берип өтсөңүз. Нурбек деген сыяктуу башка нерселери. Ал кандай шартта ошентип сиз айтып баарлашканга туура келип калды? Нурбек эшикти жаап койчу, үшүп кеттим деп айтканга жол жок. Анан жанагы манасчылыктын тартиби менен ошону кошуп кеткенге туура келип отур. Сиздин ошол саптарыңызды интернетке жайлаштырган бул Дөөлөт Сыдыков деген маалыматтар канчалык деңгээлде? Дөөлөттүн баракчасында жүрдү. Биз дагы шакирттерибизде барсак, бешөөбүздү кошкон жок деп Арген Биймырза уулу Асылбек Маратовдун түздөн түз атын жазып Фейсбукта жарыялады. Инилериңизге кандай акыл айтасыз, кандай комментарий бересиз ушул боюнча? Инилерим айта турган дагы бир нерсе, андан ары ырбаты ийбеш керек. Элмирбектин атын улуулук үчүн пайдаланыш керек, уруш үчүн пайдаланбаш керек. Өзүнө татыктуу баа ала албай жүргөн акын барбы? Жакшы айтышса дагы төмөн бала алып калып жүргөн дайыма. Кимди айта аласыз? Турат Чымбаевди айтат элем. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто тааныштырыштын кереги жок, кыргыз элине таанымал манасчы агабыз Ырыспай Исаков агабыз келип отурат. Ага кош келдиңиз. Кушубак болсун. Алгачкы суроону баштай берейин, убакытты көп өткөрбөй. Улуу өнөр, манасчылыкты алып жүрөсүз. Акындар айтышында калыстарда көпчүлүк убакыт отурасыз. Ооба. Ошо менен бирге Гиннес китебине кирдиңиз. Ар бир сөзүңүз азыркы заманда хит десек болот. Ушунчалык бир көп өнөрдү аркалап жүргөн адам катары Ырыспай Исаков деген атты көтөрүп жүрүш канчалык оор? Бүгүнкү күндө бардык нерсенин баркы кетип турган учурда улуу дүйнөнү карманыш оңой эмес. Улуктуучулук кылгандар көп. Ошол Гиннестин өзүнөн деле мисал алсак болот, көрдүңөр. Кыргызды бөлүп жарып өзүнүн кызыкчылыгына пайдалангысы келгендер абдан көп да. Ушул жагдайда өзүңдүн оюңду жеткизиш абдан татаал, бирок татаал деп калбастан күнүмдүк утурумдук кызыкчылыктарга баш ийбестен түбөлүктүүлүктү ойлонуп ишти жасап кете бериш керек. Интервьюну жалпы көпчүлүк ар кандай сыпаттап жүрүшөт. Бирөөлөр адамдарды кайраштыруу дейт, бирөөлөр өзү таанымал элдик адам болгон үчүн элге эсеп берүү дейт, бирөөлөр маектешүү дейт, бирөөлөр бул деген элди сыйлоо дейт. Сиз интервьюну кандай кабыл аласыз сиз үчүн? Өз оюңду жеткирүүнүн дагы бир жолу деп кабыл алам. Болгону ал маектешиңдин интервью алып аткан, берип аткан адамдын ортосундагы туура баарлашуусуна жараша. Калганы ар жагынан чыгып, бер жагынан чыгып, эң негизгиси өзүңдүн максатыңды, оюңду, дилиңди жалпы журтка дагы бир жолу тастыктап жеткизүүнүн жолу. Интервьюнун башында келишип алалым. Мен сизге байланышканда мен суроолордон баш тартпайм, баарына жооп бергенге даярмын. Жашыра турган эч нерсе жок дедиңиз. Биз терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин каналга жалаң ушундай гана коноктор келип жатышат. Интервью бүткөндөн кийин бир айтылып калган акыйкаттык анча-мынча сөздөрдү бирөөнүн көңүлү үчүн алуу максатында бирибизге чалып, алып коелу, кезип коелу деген сунуш болбойт деген үмүттөмүн. Биз анда баштасак, манас эпозун жокко чыгарып жүргөндөр бар. Бул жомок депчи. Мен ага таптакыр кошулбайм. Чыңгыз Айтматов моюндаган. Ошол эле кезде канча пайыз көркөмдөлгөн? Биринчи, жомок деген сөздүн өзүн түшүнүп алышыбыз керек. Жомок бул сказка деген түшүнүк эмес. Улуулардын жомогу унутуп койсок болобу деп манастын өзүндө айтылып атат. Демек бул тарых деген сөз. Кыргыздын төл сөзүндө, төл түшүнүгүндө тарых деген түшүнүктү берет. Ал эми тарых бизге киринди сөз болуп эсептелинет да. Мына ушундан улам ошол сөздөй баркы бар, 32 наркы бар дейт. Ошол сөздүн маанисин түшүнбөгөндүктөн улам биз абыртылган, ойдон чыгарылган нерсе деп түшүнүп алдык. Албетте анын элестүү жетиш үчүн кошулган нерселери бардыр. Бирок түпкүлүгүндө чындык анык, аны канчасы чын, канчасы калп экендигин жалпы журт ар ким өз акыл таразасында калчап алышы керек. Бирөөнүн аң сезимине баскынчылык кылып, менин айтканымда толук ишен, мен айткандай болсун дегендин өзү туура эмес да. Ошон үчүн ар ким өз акылында кааласа ишенет, каалабаса ишенбейт, өзүнүн эркинде. Өзүңүздүн жеке сиздин пикириңизде манасты жокко чыгаргандар Кыргыздын душманы деп эсептесек болобу?
антип деле айтпас элем, бул түшүнбөстүктөн, билбестиктен жана жүрөгүнө манас орнобогондуктан эле болуп калат. Ар кандай себептер бар. Албетте душмандар дагы бар. Анын ичинде жөн эле душмандык мааниде эмес, кыргыз болуп күйүп жүрүп эле, бирок манасты тереңинен түшүнбөгөн, аны түпкүрүнө чейин изилдеп окубаган адамдар бар. Алар деле жок деп айтышы мүмкүн да. Жок десе эле бул кыргыздын душманы экен деп, аларды дагы четке кага берген өзү туура эмес деп эсептейм. Негизги манасчы деген манасты кандай айтыш керек? Бул жатталган саптарбы же ойдон чыгарыш керекпи? Сиз кандайына киресиз? Манасты жаттап айтуу да, чаптап айтуу дагы мүмкүн эмес. Ошолордун баардыгы аралашкан нерсе болот. Анткени мурункудан калган сөз мура кылып алган сөз. Байыркыдан калган сөз баасы кымбат балбан сөз дейт. Милдеттүү түрдө айта жүргөн саптар болот, келме сыяктуу калыпка түшүп калган. Аларды сөзсүз айтпаса, анда манас болбой калат. Андан сырткары өзүнүн жан дүйнөсүнөн жанчылып өтүп, өзөгүнөн өрттөнүп чыгып, уңгусунда уюп жаткан нерселер менен, өзүнүн дили, өзүнүн тили менен айтыш керек манасча. Ал эми мен кандай манасчымын, аны мезгил таразалайт. Бүгүнкү учур дагы таразалабайт. Мезгил сынагынан өтсөк, анда манасчы деп таанылабыз, өтпөсөк, көптүн арасында, көчтүн карасында дегендей кала беребиз. Ар бир өнөрдө төбөсү көрүнүп калгандар бар, жаңы чыккандар бар, көрүнбөгөндөр бар. Кыргызстанда аты чыгып калган ушул манасчы деп мамлекеттин жалпы ишмердүү адамдар моюндаган канча манасчы бар? Жалпы жонунан 30га чукул манасчы бар. Ошондо устат, шакирт мындай эл оозуна алынып, жалпы журттун алдында айтып калды деген балдарыбызды кошкондо. Болбосо көп деле эмес манасчылар. Сиз Манаста жаш кезиңизден жүрүп келатасыз ушул өнөрдө. Жыл өткөн сайын мезгилдин өтүшү менен Манаска болгон кызыгуу, жаштардын жалпы элдин кызыгуусу күчөп баратабы, пазайып баратабы же бир орунда турабы? Күчөп баратат. Анын баардыгы Манаска болгон мамиледен дагы улам деп ойлойм. Мамлекетте дагы улам жылыштар бар. Мамлекеттик деңгээлдеги мамилелер оңдолуп баратат. Элдин аң сезими өсүп баратат. Уңгубузга кайтпасак болбойт экен түшүнүктөр бар. Ошол эле учурда көзүн жумуп алып, жок, кыргыз эле мыкты деп көкүрөгүн добулбас кылып кага бергендер дагы даңазалап атышат албетте. Бирок манасты даңазалоодо антип көздү жумуп алып даңазалабастан, аң сезимдүү түрдө билип, анан даңазалаган туура деп ойлойм. Болбосо жаңылыштык, кемчилик кетип калат. Жалпы 30га жакын манасчы бар дедиңиз. Мамлекет тараптан кандай көңүл бөлүнөт? Мамлекет тараптан ушул Кыргыз улуттук манас театры түптөлгөндөн бери айлык алып атабыз. Ага чейин өз арабыбызды өзүбүз согуп келгенбиз. Сиз жеке манас театры түптөлгөн аз эле болду. Ушул кезге чейин сыр болбосо, көпчүлүктүн кызыккан суроолорунун бири Манастан башка кандай жумуш кыласыз? Эгер өз арабыңызда өзүңүз тартсаңыз, кандай киреше бар? Башка жумуш жок. Эр азык элинен, бер азыгы жолунан дегендей, өмүрүбүздү ушул өнөргө, касиетке арнап келатабыз. Калганы ушул элдин таразасында болуп, азыгыбыз элибизден болуп келатат. Бир кездерде манасчыларга квартира берилиптир деген эл оозунда сөздөр жүрөт. Канчалык чындык? Үй берилет деген нерсе менен эсептегенде мен 9-үйдү алып калмакмын. Андайлар көп болгон албетте. Эми жакшы тилек жарымыбыз, алар дагы жакшы ниет менен кылган болуш керек. Көпчүлүгү ар кандай себептер менен орундалбай калды. Көпчүлүгү дегенде бирок берилген дагы квартира берилгени бар. Мына азыр 8 манасчы үй алып атат. Кудай буйрса ушул жылы кирип калышат үйгө. Алардын ичинде сиз үй алган эмессиз. Мен андагы үйдү шакиртиме берип койгонмун. Себеби ага чейин мага үй белек кылгандар болгон. Анан бул дагы болсо көр дүйнөгө көмөлөнүп калбастан, кара курсактын кайгайында жүрө бербестен, жан дүйнөнүн улуулугун баалайлы деген чакырык жалпы элге. Дүйнөнүн артынан тоголонуп, аны курап алып, мураска жеткен эч ким жок. Ал квартира берилгенде ортодо бир келишпестиктер болгонбу? Же бул жалган маалыматтарбы? Жок. Кандай кылып берилет? Мисалы, сиздердин рейтингке жараша, Манас Рыспай Исаков мынчанча орунда турат, ошон үчүн берилиш керек деп мындай деген. Ар кандай нерсе болот. Биринчи үй беребиз дегендер, маселен, шаарда жашаган манасчыларга үй берели деп
чыгышкан. Шаарда канча манасчы жашаса, баягы эл кызматында жүргөн манас. Ошолордун бардыгына үй бермек болгон. Тилекке каршы ал берилбей калды. Андан кийин Саякбай Манасчы фондунда ошол фонддо иштеп аткан манасчыларга үй берилген. 3 манасчыга берилет деген тилекке каршы ал дагы толук жүзөгө ашпай калды. Ошол жагдайда ошол берем деген үйдүн бирөөсүндө мен жашап атам. Андан кийинки азыр 8 манасчы дегендер жалпы жонунан ошол кеңешке коюлуп туруп, ал дагы шаардагы манасчыларга анан мындай эл таанып ушул жаштайынан манас айтып келатат дегендерге деген сыяктуу өзүнүн элеги менен көпчүлүктүн кеңеши менен ишке ашкан. Улан Исмаилов деген манасчы бар, Дөөлөт Сыдыков, анан сиз болуп үчөөңүздөр кайсы бир жылы Таласта 3,5 ай манас айттыңыздар. Ооба. Бириңиздер токтогондо бириңиздер улантып 3,5 ай манас токтогон жок. Ооба. Бул деген сөз 3,5 ай кайталанбай айтылабы манастар, же бир 10 күндөн кийин кайра башынан баштап айтылабы? Жок, кайталанбай айтылган. Бул 11-жыл бекен, 12-жыл бекен ошондо болгон окуя. Ар ким өзүнүн манасын айтат. Өзү токтогон жерден өзүн өзү улап айтат да, бир сөз менен айтканда. Ошентип отуруп, мен Көкөтөйдүн ашын бүтүп токтогонмун. Беркилер Көкөтөйдүн ашына жетип токтогон. Жомок башынан башталганда. Ошентип отуруп 3,5 айда бүтпөй калган. Мен эгер мындай сунуш кылсам, сиз кандай кабыл аласыз? Жалпы Кыргызстанда болуп өткөн тойлорду, үй той, кафеде бардык тойдун башын манас менен башташ керек десек, бул деген манастын баркын ылдый түшүрөт деп кабыл аласызбы же туура нерсеби? Негизи аш тойлордо айтылган манас. Бирок ошого угарман даяр болуш керек да. Мисалы, тойлорго барып манас айтып жүрөбүз, опур-топур болуп аткан учурда айтып калабыз кээде. Бири угат, бири укпайт, бирөө жаңы келип аткан болот, анан бирөө менен бирөө учурашып аткан болот. Манасты мынтип укпаш керек да. Ал үчүн даярдап туруп элди жалпы журттун сыймыгы болгон, элибиздин касиети болгон, кадыр баркы болгон манасты угуш керек деп айтып, деп түшүндүрүп айтса, сонун болот. Андан да жакшысы элди даярдаш керек. Тойдун башында манас айтылат деп эл даярданып келе баштаса, манастын касиети ошондо сиңет деп ойлойм. Демек азыр даяр эмеспиз, айтылбаш керек. Даяр эмеспиз деп таштап койбошубуз керек, айтып көндүрө бериш керек. Жакында Гиннес китепке кирдиңиз. Биринчиден куттуктайбыз. 124 саат суткага эсептегенде 5,5 сутка айтып турсуздар. Мен ушул боюнча биздин каналдын көрүүчүлөрүнө терең жакшы түшүнүк бергим келип турат. Буга чейин көп жолу интервью бердиңиз, бирок менде суроолорум бар. Эң биринчи суроо, сиз кантип тандалдыңыз? Бул Гиннеске кирүү деген ой каяктан келип чыкты? Биринчи ошондон баштасак туура болот го деп ойлойм. 2014-жылы Саякбай Манасчы фонду негизделип, ошонун негизинде 7 күндүк манас айтуулар башталган. Биринчиси Ак Өлөңдө болду, андан кийин Бишкекте болду, улам кайталанып турду, Дасмияда болду, Супарада болду. Ошондо айтылып аткан учурларда күндөп-түндөп тынымсыз манас айтып аттык. Анан уюштуруучулар тарабынан, ошол фонддун негиздөөчүлөр тарабынан, ушу узак айтат, тынымсыз айтат эле дейсиңер, ушуну каттатып койбойсуңарбы Гиннеске деген сунуш түшкөн. Ал болду, бул болду, ошо боюнча калып кетти. Кийин бул нерсени Дөөлөт Сыдыков улантты. Аянтта 14 саат 27 мүнөт манас айтты. Андан кийин Москвага барып, ошол Гиннеске катталуу үчүн аракет кылды. Ошон менен ошол толук жүзөгө ашпай калгандыктан токтоп калган экен. Андагы уюштуруп жүргөндөр чалып, кезигип кайрылышты дагы. Ушундай болуп калды, манасты тилекке каршы каттата албай калдык. Эми ушул ишке намыска жарап бериңиз деди. Башында баш тарттым, себеби менин максатым Гиннес эмес. Бирок Гиннести чанып койгон да мүмкүн эмес. Ал таанутунун дагы бир бөлүгү. Атаандаштык болбосун деген ойдо башында ойлоноюн дедим. Ойлоноюн деп, анан кайра үйгө барып ойлондум. Өзүм аракет кылбагандан кийин, эл мага сунуштап аткандан кийин андан эмнеге баш тартышым керек? Же коркуп атамбы? Ишенбеймби өзүмө? Деген суроолор менен өз күчүмдү, өз дараметимди сынап дагы көргүм келди. Анан ошону менен шарттарын макулдашып, талаптарына көнүп дегендей, ошого ылайык манас айтууга макул болуп, уюштуруучулар Манас театры болду, Түрксой эл аралык уюму болду. Ошолордун бардыгынын колдоосу менен анан бул иш жүзөгө ашты. Бул сунуш сизге гана болдубу же башка манасчыларга да сунуш болуп, баары баш тарткандан кийин сиз качтыңызбы?
башкаларга сунуш болгонун билбейм, мага жекече сунуш болду. Жекече тандоо болгон жок, жеке кайрылышты сизге. Бирок мен ошол Гиннеске манас айтуу үчүн барууда жалпы шаардагы манаслардын бардыгынан, улуу кичүүлөрүнүн бардыгынан уруксат сурап, айтып, эскертип, ушундай улуу жолго аттанып атам деп аксакалдардын батасын алып, андан кийин аттандым. Башка манасчылардан бир шыбыр сөздөрдү уккан жоксузбу? Бизге айтылган жок, биз деле бармакпыз деген сыяктуу кулагыңызга чалынган жок? Жок, андай болгон жок. Колдоп берди манасчылар, мен ыраазычылык билдирем. Бул конкурска баруу бул негизги шарттарын сиз түшүндүрө өтсөңүз. Көп адам шарттарын түшүнбөйт. Ооба, бул канча шарты бар? Мындай нерсе да, азыркы биринчи суроого кайрылып өтөлү. Биринчи, эгер мен дагы айтышым керек эле, мен дагы айтсам болмок дегендер болсо, бүгүн да айта берсе болот. Анын эч кандай тоскоолдугу жок да. Кайра ушул рекордду жаңыртам дей турган болсо, 7 күн андан ары улап айтып койсо болот. Ал өзүнүн дараметине жараша. Ал эми шарты боло турган болсо, шарты 1 саатка 5 мүнөт тыныгуу берилет. Башка эч кандай убакыт жок бөлүнгөн. Ал 5 мүнөттү топ-топ пайдалансаң болот. Маселен, 8 саат манас айтсаң, сенде 40 мүнөт убакыт болот. 40 мүнөттүн ичинде шамшым метип алганга, эшикке чыгып келгенге, балким 20 мүнөт чырым метип алганга жетишип калышы мүмкүн. Эгер ошондой тартипте айтсаң. Эгер 4 сааттан же 2 сааттан эс ала бере турган болсоң, эшикке чыгып келгенге гана убактың болот, башка убакыт жок. Тынымсыз айтыш керек калган нерседе. Андан сырткары суу уртаганга убакыт бар 5 секундтан. Улам ооз кургап кетпес үчүн сууну уртап турса болот, бирок ал 5 секундтан ашып кетпеш керек. 6 секунд болуп калса күйөсүң. Жана комиссия. Комиссияга дагы катуу талаптар болду. Биз манас айтылып атканда 2 жолу эскертүү берилди. Карап отурган комиссия уктап кетип атат да, аба ырайы ысык болуп кетет, үп болуп кетет, башка болуп кетет. Анан эгер дагы бир жолу эскертүү ала турган болсо, бул сынакты токтото турган болуп калышты. Андыктан аларды дагы көзөмөлдөп турууга туура келди. Мына ушундай шарттар менен уктабай, тамак ичпей, бир сөз менен айтканда айтууга туура келди. Анткени жанагы бөлүнгөн убакыт 5 мүнөттүк убакыт. Эшикке чыгып келгенге гана жетишип калат экен, башкага мүмкүнчүлүк жок калат, убакыт жок калат. Андыктан уктабай айтууга туура келет. Биз эзептегенде, мисалы, 24 саатты токтобой айтып убактыңызды чогултам десеңиз, бул 2 саат убакыт. 2 саат. Ошол 2 сааттын ичинде эшикке чыгып келүү, тамак ичүү, уктоо баары бар. Баары бар. Эгер 24 саат тынбай айтсаң, сенин мүмкүнчүлүгүңдө болгон 2 саат убакыт бар эс алганга. Ошондо 1 суткада сизге 2 саат гана берет. 1 суткадан кийин болгондо да, 1 сутканын ичинде эмес. Сиз кандай пайдаландыңыз? Баарын чогулттуңузбу? Канча саатта бир алдыңыз? Жок. Тилекке каршы мен ошондой да ойлонгонмун. Өзүм болжомумда 8 саатта бир тыныгуу алып турмакмын. Ага кудурет мүмкүнчүлүк жетет эле, сынактан өткөнмүн. Тилекке каршы айтылбаган, билинбеген, көрүнбөгөн тоскоолдуктар көп болуп кетти. Биринчи эле кезекте башталар алдында ашказан ооруп калды. Тасмадан көрсөңөр керек, улам ичимде карманып отурган, ичимде жылуу ысык суу куюлган идишти кармап, ашказанды басып, улам ары бери жылдырып, ушундай бир оор түйшүк менен баштаганга туура келди да. Ал улам ден соолук кыйналган сайын оюң бөлүндү болот, акылың бөлүнөт. Кээ бир окуяны улам оору кыйнап киргенде чукулдан кайрып ийгенге туура келет. Окуя бүтүп кетсе эле убакыт өтүп кете тургандай сезилген учур болуп калат. Ушундай нерселер болуп атты. Ошол себептен улам убакытты өзүм каалагандай багытта жумшай албай калдым дагы. Жанагынтип 8 саат айтып эс алууга 40 мүнөт ала турган мүмкүнчүлүк болбой калды. Ошол себептен башында баштаганда аракет кылдым. Бир жолу 20 мүнөт эс алдым. Аны да тартып алып, аны да таратышты. Анын эч кандай уят сыйты жок, түшүнбөстүк деп ойлойм. Себеби комиссия сенин уктаганыңды дагы көрүп туруш керек болчу. Тасмада түз эфирде каралыш керек ошонун бардыгы. Карап туруш керек. Анткени бизди сынап карап отургандар бирөө Анталияда болду, бирөө Дубайда болду. Ушундай бирөө Англияда болду. Ушундай нерселер менен түз эфирден карап турушталар. Ар бир демимди, ар бир кыймылымды көзөмөлдөн өткөзүп турушту. Андан кийинки учурда андай убакыт болгон жок. 5 күн бою
уктабай айтууга туура келди. Уктабай айтуу эч нерсе эмес, тамак жегенге убакыт болгону менен шартым болбой калды. Себеби жана ашказан ооруп, ошондон ары тамакка дагы табитим тартпай калды. Мен ошол боюнча сурайын деп тургам. Эң негизги маселе элдин арасында көп сөз болгон, бул түз эфирден уктады деди. Бул деген шарт, эгер түз эфирден эмес башка жакка барып уктаса, дары ичип бир нерсе колдонот деген шартын коюшкан. Укол сайып алышы мүмкүн, күчтөнүп алат деген ойдо. Күчтөнүп алышы мүмкүн, кошумча допинг сыяктуу нерселерди сайынып алышы мүмкүн деген нерсе болду да. Анан ошол талаптан улам түз эфирде укташ керек болду. Уктаган учурда түз эфирде 20 мүнөт болгону. Андан сырткары доктурлардын да көзөмөлүндө болуш керек болчу. Мен катуу ишеним болгондуктан доктурду алган жокмун жаныма, андай немелерди чакырган жокмун. Кудайдын кудуретине ишенип, жараткан жардам берсин деп, ошол жалаң ишеним менен кете бердик да. Ошо интернетке кезип тараткан жана сөздөр боюнча, Манастын ичинде жок, жөнөкөй сөздөр боюнча түшүндүрмө берип өтсөңүз. Нурбек деген сыяктуу башка нерселери. Ал кандай шартта ошентип сиз айтып баарлашканга туура келип калды? Негизи Манасчы айлана тегерегиндегилерди Манаска кошуп кетүү бул табигый көрүнүш. Бул мен ойлоп тапкан нерсе эмес, Сагынбай атабыздагы, Саякбай атабыздагы, андан мурунку манасчылар дагы айта жүргөн. Берди Кожогул экөө олтуруп туруп эле экөө деп айта берсе ыр болот деп Сагынбай айтып атат да. Болбосо Манас айтып аткан учурда Ленинге кошоп кошуп ийген учур болгон. Өкмөт берген илелин өмүрүн узун тилегин дейт да. Жазган молдо Ыбырай жашакты эки көзүнөн, айткан акын Сагынбай айнып барат эсинен деп айткан учурлары болгон. Бирок мунун баары Манас окуясына аралашып айтылды деген сөз эмес. Ушул жерден бир акыл калча боло турган нерсе да. Манаста муну мындай таштайлы, бул жагынан баштайлы, анысын кое туралы, бул жактан баруугалы деген сыяктуу улам параллел окуялар айтылат да. Ошонун ичинде Манасты кое туралы, азыр болуп жаткан бул жерден абалдан баруугалы деп өзүнүн абалын айтып алып Манасчы, уйку келип кетти деп муну айтып алып айта берген учурлары болгон. Табигый көрүнүш. Ал эми менин шартымда ага эселенип Гиннестин жанагы талабы бар эле. Токтогонго болбойт. Бирок зарылдык болуп калат. Суу ичиш керек болот, чай урташ керек болот, боз үйдүн ичи ысып кетет, түндүк жабууну ачыш керек болот, эшикти түрүп коюш керек болот, кайра жабыш керек болот. Анын бардыгын айтып атып, кайра токтоп туруп, Нурбек эшикти жаап койчу, үшүп кеттим деп айтканга жол жок. Анан жанагы манасчылыктын тартиби менен ошону кошуп кеткенге туура келип атат да. Болгон ушундай, эч анын эрен төрөнү жок. Ал эмес, мен айтып атпаймынбы, тескерисинче мени комиссия эмес, комиссияны мен көзөмөлдөп калган учурум болуп калды атты. Анткени талап катуу болуп жанагы чыгып кетиш керек. Аларды комиссияда отургандар уктап кетип атат, аларды мен ойго тутам. Кийинки кезек ким беле деп өзүмдү көзөмөлдөп, аларды көзөмөлдөп айтып калган учурлар болот. Ошон үчүн кийинкисин дастан менен Нурбекпи, Нурбек деп ага кайрылып, кадимкидей эле баарлашып, анан кайра Манасты улап кеткен учурлар болуп атты. Демек, сүйлөшүүнү дагы Манастын ыргагы менен гана түшүндүрбөсөң сүйлөгөнгө болбойт. Андан сырткары көп жерде ал негизги ошондой учурларын алды. Андан сырткары да кошумчалары бар болчу. Мунун баардыгын Кудай буйрса чыгарабыз. Анткени эмнеде чындап эле оозго сөз келбей калган учурлар болуп калып атты. Ушунчалык катуу тоскоолдуктар болду. Билип дайым айтып жүргөн окуялар тилдин күрмөөсүнө келбей, айтып атсам, ооздон башка сөз чыгып кеткен учурлар болуп атты да. Каршылыктар деп коелу бир сөз менен айтканда. Ошондой учурда анан кийин жамагырга өткөнгө туура келди. Жамап, төгүп, айлана тегерегиндегилерди Азамат менен уланды, аңгеме кылдым буларды деп атканда ыр чыгат. Анан Манасты айтайын десем, оозума ыр келбей калат да. Демек, кандай бир каршылыктар болот. Ошонун баардыгын тасмага түшүрүп, акыл эс туюп, тасма тартып аткандыгын билгендиктен боюмда болуп аткан кубулуштун баардыгын тасмага түшүрүп калганга аракет кылдым. Себеби эртең бүрсүгүнү убакыт өткөндөн кийин аны изилдеш керек болот. Акылымда ошону болжодум дагы, эмне болуп аткандыгын эл түшүнбөй калбасын деп, тилиме ошол нерселерди чыгарып айтып калганга жетишип калып аттым да. Азыркы бере турган суроого тагыраак жооп беришиңизди мен суранам. Сиз ошол Манас айтып Кыргызстанга келе элек учурда эле ошол саптардын баары интернетке чыкты. 6,5 сутка ушу токтобой сиздин ар бир сабагыңызды аңдып камерага жаздырып, ошол сөздөрдү кыргып, интернетке жайылтып, бир тескерүү көрсөтүү максатында
Ким буну кылды? Ушуну билесизби? Мен ким кылды деп артынан издеген жокмун. Тескерисинче өзүмдө эмне кемчилик кетти деп ошолорду караганга аракет кылдым. Себеби Манас майдачылдыкты жактырбайт. Пендечилик болсо ар ким өзүнө кылды. Манасты жамынып, анан жеке кызыкчылыкты көздөгөндөр жок эмес. Ошондой нерседен алыс болуш керек. Ошондойду көргөндө дагы айланып өткөнгө туура келет. Дайым айтам, ал эмес диний бөлүнүштөргө, кагылышууларга алып баргандар болуп атат. Манаста теңирчилик бар, Манаста ислам бар деп эки бөлүндү караганга аракет кылгандар бар. Анын бардыгын чогуу карамайынча Манас болбойт. Манасты бөлүнүү үчүн эмес, Манасты биригүү үчүн пайдаланышыбыз керек. Анткени бизди Манас бириктирген. Эгер ошондой болбосо, анда сенин максатың башкада. Мен тагыраак айтайын, жанагындай болгон нерселердин бардыгы жакшылыкка, атайын аңдыгандар болобу, көрө албастык кылгандарбы, мен алар үчүн эч нерсе дебейм. Баары жараткандын таразасында. Анткени биз жазалоочу укукту алган эмеспиз. Жазалай тургандагы, тазалай тургандагы жалгыз жараткан. Демек, ага чейин кылган бир мүчүлүштүк бар. Ошону оңдош керек деп, өзүңө акыл парасатыңда таразалап көрүп, өзүңдү оңдогонго аракет кылышың керек. Кимдир бирөөнүн кемчилигин тапканга аракет кылбаш керек. Бул деген сиз чындап билбегендикпи же билип туруп, ошо майдаланбайын деп бирөөнү айтпай аткан кербезиңизби? Колунан кармап албагандан кийин, коюндан сууруп албагандан кийин бирөөнү күнөөлөгөндүн өзү туура эмес. Туюп турсаң да, сезип турсаң дагы. Мунун бардыгы көрпенделик болуп калат деп ойлойм да. Бирок сиз колунан кармап алган жоксуз. Бирок сиздин кулагыңызга сөздөр келди ушулар деп. Бул чындык. Ооба. Бирок аны азыр айта албайсыз. Дөөлөт Сыдыков менен мамилеңиз кандай? Дөөлөттүн манасчылыгы боюнча менин көз карашым бийик. Мыкты манасчы деп эсептейм. Ал кандай ойдо экендигин билбейм, бирок жеке кызыкчылыгы үчүн эмес, Манастын дүйнөсү үчүн калыс сөздү айткандан тайбаш керек. Сиздин ошол саптарыңызды интернетке жайлаштырган бул Дөөлөт Сыдыков деген маалымат бар. Канчалык деңгээлде? Мен ошол учурда өзүм Манас айтып аткандан улам, ким биринчи, ким кийинки жайгаштыргандыгын аныктай албай калдым, бирок Дөөлөттүн баракчасында жүрдү, жазылып жүрдү. Бирок ал өзү чыгып тасма менен, өзүнүн оозу менен сүйлөгөндүгүн көргөн жокмун, уккан жокмун. Бирок Дөөлөт агайдын Фейсбукка жазганы бул өзүнүн айтканына барабар келишет. Өзүнүн баракчасынан жазылды ооба. Демек бул ооз менен айткан менен бирдей экөө. Эми мындай нерселер бар да, жакшыга көмөң кыл дейт да, динибизде, мусулманчылыкта ар бир нерсени жакшыга көмөң кыл дейт. А балким башка бирөө жазып койду деген нерсе болот. А балким ал башка жерин көрбөй, кимдир бирөө ошол эле жерин жөнөттү, ал чыдабай кетип, чындап эле жанагындай сын пикир айтып чыкты. Себеби мындай нерсе бар да, жанагы үзүп алган жерлер, үзүндүлөр жүрбөйбү? Аны уккан адам сөзсүз жинденет. Мен өзүм деле жинденмекмин. Ушинтип да Манас айтабы демекмин өзүм делечи. Эгер ошол эле жерин уккан болсо, ким да болбосун, ушинтип да Манас айтабы деп сөгүүгө, тилдөөгө, урушууга акысы бар деп ойлойм. Ал эми акыл парасаттуу адам кантип эле ушундай болсун деп жалпы жонунан карап көрүш керек болчу. Бул башка маселе. Жана бул Манасчы мурда кийин кантип айтты эле деп жанында бирге жүргөн бар, жай күйүн мурда билген бар, алардын бардыгы кантип эле ушундай болуп калды деп акыл таразалаш керек болчу. Мына ушундай жолду ойлонбой туруп караманча каралагандардын кызыкчылыгы каякта экендиги ал белгилүү нерсе деп ойлойм да. Сиздин оюңузга биз кошулдук дейли. Балким жакшы ой менен жазгандыр деп атасыз. Эми андан кийин бир жолугуп баарлаштыңызбы? Кыргызстанга жаңы эле келди го. Жаңы келди, кабарлашып элекпиз. Биз интернеттебиз күнүгө, заман өнүккөн, телефон. Кабарлашпайбыз, кабарлашкан эмеспиз. Тилекке каршы жанагындай ортодо мамилелер, түшүнбөстүктөр болду. Ага чейин болгон, ага чейин да болуп келген өзгөчө Манас айылы боюнча тополоң болгондо ошондон улам манасчылар сатып кетти дегендей пикир калтырды. Тескерисинче манасчылар чогулуп, Дөөлөттү чакырып, жеке мен өзүм чакырып,
ушул жагдайды такташып алалы деп кеңешкенбиз. Түшүндүргөнгө аракет кылганбыз. Анткени Манас айылы бузулбайт, ал жерге кайра курулат деп атса каршы чыкканыбыз туура эмес. Эгер бузула турган болсо биринчи биз каршы чыгабыз. Мындай туура эмес болуп калат деген ойду жалпы манасчылар түшүндүргөнбүз да ошондо. Анда силер аралашпагыла, мен өз маселемди өзүм чечем деген пикирге келген. Андан кийин манасчыларды кетирип жеке экөөбүз дагы баарлашып отурганбыз. Жана ыдык көрсөтүп аткандыгы жөнүндө сөз кылган, коркутуп үркүтүүлөр болуп аткандыгын айткан. Андай болсо тийиштүү жерлерге баралы деп кеңешкенбиз. Бирок ошондон кийин эле өзү чыгып кетти. Чыгып кеткенден кийин эле манасчылар ал жерге театр куруп үстүнө үй салып алат деген сыяктуу бир чындыкка дал келбеген сөздөр айтылып кетти да. Андан кийин ага жооп берсең, кайра кайрашкандай болуп каласың, акыйлашкандай болуп каласың. Көпчүлүк да ошол эле аңдып отурат. Кайраштырып сен мынтип атасың, бул тиякта монтип бийликтен кысым көрүп жүрсө сен эмне үчүн колдобойсуң деген сыяктуу бир абалды түшүнбөстөн доомат койгондор көбөйүп кетти. Аларга жооп берсең дагы сөз көбөйөт. Андыктан баарына мезгил тараза деп унчукпай турууга туура келди. Ошону менен унчугушпаган боюнча келатабыз. Сиздин Гиннес китепке киргениңиз боюнча биз негизинен кубанычтабыз. Биз сизди да билебиз. Ал жака эч кандай бир акча үчүн, башка нерсе үчүн барган жоксуз. Өзүңүздүн дараметиңизди сынаш үчүн айтып эле келе жатасыз. Ошол эле кезде бир мээнетти актап, кандайдыр бир сыйлыктар болду. Акчалай, каржылык, башка нерсе деген сыяктуу. Эң чоң сыйлык бул элдин баасы. Анан эми акчалай, каржылай сыйлык боюнча келе турган болсок эч кандай андай нерсе болгон жок. Алар тескерисинче жанагы сатып алды, Гиннести сатып алды деген дагы сөздөр чыкпады. Эми Гиннес кааласа мамлекетиңди сатып ала турганчалык кудурети бар неме да. Анан биздин тыйыныбызга зар болуп ушундай нерсе болуп калыптырбы. Анан акча алыптыр, Кумтөрдөн акча алыптыр деген сөздөр чыкты. Кумтөргө кайрылганбыз, Кумтөр беребиз деген, каржылап беребиз деген. Бирок ошол эле учурда Кумтөрдүн тегерегинде ызычуулар чыгып калгандыктан балеге башты тыкпай жөн туралы деп ага кайрылган жокпуз. Мындай Гиннеске барып келипсиң деп каржылаган эч ким болгон жок, чындап келгенде. Сиз акындар айтышында көпчүлүк убакта калыстар тоондоп турасыз. Акындарга, айтышкер акындарга калыстарды кантип тандашат? Ким тандайт? Аны уюштуруучулар тобу тандайт. Кантип тандайт, кандай жол менен тандайт? Бул суроо уюштуруучуларга берилиш керек деп ойлойм. Бирок эң негизги нерсе ошол көркөм сөздүн кудуретин баалай билиш керек. Уйкаштыкты түшүнүш керек. Сөздүн баасын, айтылган ойдун баасын талдай билиш керек деп ойлойм да. Анан эң негизгиси ошого жараша калыс бааны бериш керек. Мен көп көрүп атам, ошол акындардын айтышында дайым калыс болуп отуруп, бирок дайым ондон башка упай койбогон калыстарыбыз бар. 10 эле көтөрө берет, 10 эле көтөрө берет, башка 9 да көтөрбөйт да. Анда сенин калыстыгыңдан эмне пайда? Төө десе деле, бей десе деле оң кое берсең. Андыктан ар бир сөзүнө өтө кынтыксыз айткан учурда гана оң көтөрүш керек. Калган учурда өз басын. 7-8 деген упайдагы жаман баа эмес. Бирок биздикилер ушул нерсе көнүп калды, оң гана алыш керек, оң гана көтөрүш керек деп ойлонуп калгандар бар. Ал эмес YouTube каналдарынан ошол айтыштардын тегерегинде болгон комментарийлерди байкап атсаңар керек. Мага эмнеге мынтип төмөн коюп атат бул деп сын айткандар көп да. Анткени ошол сөзүнүн баасына жараша баалаш керек. Жогору баалабаш керек, төмөн баалабаш керек, сөзүнүн учурун гана баалаш керек. Таанышым эле, билишим эле деп оң көтөрө берсе, анда мен 2ден оң көтөргөнгө даярмын аларга. Себеби менден жакын кишилер жок болуш керек ошол акындарга. Бирок жакыным дебей, асылым дебей, сөздүн асылдыгын баалап, жанагындай упай көтөргөнгө даяр болуш керек. Жана элдин пикирине ээрчип, жетеленип кетпестен, элди жетелеп жүрүп тарбиялаш керек. Айрым адамдар бар, 9 көтөрөйүн дедим, ал эмес 8 көтөрмөкмүн, эл дуулдап кеткенден 10 көтөрбөдүм беле деп айтышат да. Анда сен калыстыгың каякта? Эл дуулдап атат, эл колдоп атат деп эле көтөрө бербеш керек. Ырдаган ырына, сөзүнө карата көтөрүш керек. Элге да карабаш керек, акынга да карабаш керек, өзүңдүн бааңды беришиң керек. Болду, ушул гана нерсе. Калыстарга ушул кезге чейин калыстарга бир уюштуруучулар тараптан же башка бир тараптан таасир эткендер болобу? Калыстар эми суранымыш этип, балким
ушул акынды ушинтип койсок же булайчы да мындай кылсак деген сыяктуу сиздерге бир басмырлоо болдубу? Жок, болгон эмес. Жеке мен көргөн эмесмин андай нерсени. Жана андай нерсеге баш ийбейм дагы. Кол ийисинде тартат болуп, өзүбүздүн шакирт, өзүбүздүн устат деген сыяктуу жан тартуулар болбой койбойт. Ал туура эле көрүнүш. Бирок ошол учурда ошол нерсеге каршы туруп, андай эмес, мындай болбойт деген пикирди калыстар тобунда отурганда айтууга жараш керек да. Чыгып алып бул жака күбүр шыбыр кеп менен эмес, ошол отурган жерде туура эмес көтөрүп атасың деп бири-бирине айтып туруш керек. Жалпы калыстар тобун алалы, ошо менен бирге жалпы акындарды алалы. Эки тарапты тең кошуп туруп мен бир суроо берем. Калыстардагы акындарды да кошкондо бир эки маселени айтып жүрүшөт. Биринчи маселе бул менин устатым, тигил сенин устатың деп устаттар боюнча бөлүнүлөр. Экинчи маселе динчил эмес деп экиге бөлүнүшөт дейт. Намаз окугандар, окугандар. Канчалык ырас сиз калыстардын арасында жүрөсүз? Ооба, бул ушул эле бөлүнүш эмес. Андан сырткары дагы динчилдердин ичинде өзүнчө, динчил эместердин ичинде өзүнчө дагы бул муну менен жоро, бул муну менен жоро деген дагы бөлүнүштөр болушу мүмкүн. Толук ал боло келген көрүнүш. Калыстардын жеке пендечилик түшүнүктөрү да жана айтып атпаймынбы, менин көз карашыма туура келет деп ошон үчүн гана ошону колдой берген учурлар дагы болбой койбойт. Мында мен дайым айтам, андай шартка жол бербеш керек биринчиси. Ал эмес саясатта деле, башка жакта деле ушундай көз караш болуп калды да, менин оюма кошулбасаң, анда менин душманымсың. Менин душманым болсоң, анда сен жалпы элдин душманысың деп түшүнүп алгандар бар да. Жөн эле көз карашыбыз келишпей калды деген түшүнүктө баалаган эч ким жок. Же ошентип гана ойлоп койгон эч ким жок. Акындардын, калыстардын ортосунда дагы ушундай нерселер болуп калат. Бул эми ар бирине жекече бериле турган суроо деп ойлойм. Жеке өзүм үчүн жооп бере турган болсом, ошондой учурда ортодо калып, тепкиленип, тияктын да, бияктын да суроосуна жооп берген учурлар болгон. Ал белгилүү, ал акындардын деле атын айтпай эле коеюн, себеби ушундай учур болуп калат экен, кимдир бирөөнү жамандап аткандай абалда калат экенсиң. Бирок укмуш эле деп мактаган акындарыбызды азыр башкасын айтпайын, Элмирбекти айталы. Эсил кайран Элмирбек. Азыр Элмирбек болгондо, Элмирбек тирүү болгондо ай атаң деп жер буштап, жерди сабап, токмоктоп, аттың деп кейип укмуш сөздөрдү айтып атабыз да. Бирок ошол тирүү кезинде Элмирбекти кандай тепкиледик эле. Ошол тепкинин ортосунда мен бар болчумун. Бир акынды экинчи акынга кайраштырып, ушул эл бирөөсү динчил эмес деп токмоктободук беле. Ошондо бааладыкпы? Көз өткөндөн кийин эле укмуш эле асыл эле деп кала берет экенбиз да. Айтпаган сөздү айтпадык беле ошондо Элмирге. Эми укмуш деп атабыз. Демек, ошол учурунда туура бааласак, азыр мынтип кейибес элек деп ойлойм. Бүрсү күнү 17-синде Элмирбек Иманалиевти эскеребиз деп, шакирттерибиз деп концерт койгон атышат филармонияга. Биз дагы шакирттерибиз деп барсак, бешөөбүздү кошкон жок деп Арген Биймырза уулу Асылбек Маратовдун түздөн түз атын жазып Facebook'та жарыялады. Инилериңизге кандай акыл айтасыз, кандай комментарий бересиз ушул боюнча? Элмирбектин атын соодага салбаш керек. Мен бир эле ушул нерсени айтам да. Тигил жак, бул жак деп бөлүп айткан жокмун, жалпы айтып атам. Эгер ошондой кемчилик кеткен болсо, тилди тишке катып, аттың деп мезгилдин таразасына коюп коюш керек болчу. Кимиси болбосун. Ошол Элмирбек менен болгон чатакта да ушундай нерселер болгон. Бышып жетилип кетпеди. Буга чейин айтпадык, андан мурун айтпадык, эми айтканга туура келди деп талашкан учурлар болгон. Ошондо бир сөз айттым эле, ооба. Бирөө туура эмес кылат. Ал туура эмес кылды деп, туура кылган киши ага туура эмес мамиле жасайт да кайра. Маселе ушул жерден башталат. Туура эмес кылганды өз жайына койсоң, сенин өз жолуң өзүнөн өзү туураланып кете берет. Өчөгүшпөш керек. Кектебеш керек. Кекти капырга берген дейт кыргыз. Өз ишиңди уланта берсең, калган нерсе өз жолуна туура кетет. Эми мен инилериме айта турган дагы бир нерсе, андан ары ырбаты ийбеш керек. Элмирбектин атын улуулук үчүн пайдаланыш керек. Уруш үчүн пайдаланбаш керек, талаш үчүн пайдаланбаш керек. Андай болгон жерде бири-биринен кечирим сурап, кайра ынтымактуу болгонго жетпейт. Эгер ынтымактуу боло албаса, анда Элмирбектин атын атабаш керек.
Мен ушул интервьюга даярданып жаткан кезде көрүүчүлөрдөн бирөөлөрдөн өтө катуу сураныч болду, ушул суроону бериңиз деп. 2016-жылы Айчта сиз калыстар тобунда отурдуңуз. Аалы Туткучев менен Жеңишбек Жумакадыр агайыбыздын бирөөсү Жеңишбек Жумакадырдан өтпөй калды. Аалы Туткучев акыркы 8-чи адам болуп өттү. Ысык көлдө казактар менен айтыша турган Айчта. Жеңишбек өтпөй калды тандоодон, жаштар өтүп кетти деп нааразычылык көп болду. Калыстар тобунда сиз отурдуңуз. Ушул боюнча кандай комментарий бересиз? Ал жерде азыр биз асыл деп аткан ошол Элмирбек, аттың деп арман кылып аткан ошол Зайырбек, ошол Олжобай Шакир, азыр көзү тирүү Анатай Өмүрканов деген сыяктуу адамдар калыстык кылган. Талаш ошол жерде жана Жеңишбек өтпөй калгандан кийин Аалы ошого нааразычылыгын билдирип чыкты. Андан кийин жанагы мен баштараак айткан сөз ошол Аалы экөөбүздүн ортобузда болгон нерсе. Аалы ооба туура эмес кылыптыр, бирок туура эмес нерсеге сен туура эмес кылып атпайсыңбы деп ортого ынтымакка чакырган учурубуз болгон. Ошол ортодо 2016-жылкы айтышты азыр деле YouTube каналдарда болсо керек. Эгер калыс эмес баа берди десе, ошол жерден карап көрсө болот. Мен кимге канчалык упай көтөргөнүмдү. Маселе ал өзүм үчүн эмес, жалпы калыстар үчүн жанагындай ортодо тополоңдо калганга туура келди да. Ооба өтө одоно кеткен учурлар болуп атты. Ошол айтышта. Учурунда айтылды ал нерсе. Талаш тартыштар болду. Эми ошол кемчиликти кийинкилерде кайталабашыбыз керек да. Эмне үчүн жанатан берки айтыштын туура эмеске туура эмес кылба деген накыл айтылып атат. Мына ошол нерсе жатат. Ошон үчүн айтып атам, калыстар тобунда отурганда сен туура эмес көтөрүп атасың деп айтып коюш керек. Калыс биринчи калыс, экинчи калыска айтып коюп туруш керек ошон. Ошондо жанагындай нерсе болот. Ошон үчүн айтып атам, он эле көтөрө бербеш керек. Же болбосо муну менен мен душманмын деп алтыны көтөрүп туруп албаш керек. Алтындай сөздү ырдап атса да алтыны көтөрүп туруп алгандан өзү калпсыздык. Мына ушундай нерседе бир аз шартка жараша жалпы калыстардын кандай упай көтөрүп атканына жараша упай көтөргөнгө туура келип калат да аргасынан. Себеби кимдир бирөөнү басып аткан болот. Анын ырдаганы 8, чындыгы басы 8 болот, бирок башкалар 7 көтөрүп койгон үчүн айла жок 9-ту көтөргөнгө туура келет. Же болбосо бирөөнү көтөрмөлөп жалаң 10дорду көтөрө баштайт. Анан болбойт да мындай деп алардын көтөргөнүн карап туруп, аныкы чындап эле 9дук. Бирок 8 көтөргөнгө туура келип калат да. Ушундай жагдайлар болуп калат. Таразалап туруп калыс өзүнүн эле баасын эмес, башкалардын калыстыгын да таразалап турганга туура келип калат кээде. Тагыраак айтканда, Жеңишбек Жумакадырды тандоодон өткөрбөө үчүн бул кимдин аракети, сиз кандай көз караштасыз? Эмне үчүн өтпөй калды? Так суроо. Андан бери көп заман өтүп кетти. Эмнеде ырдады, кандай упайлар коюлду, мен өзүмдүн кандай упай көтөргөнүмдү билбейм. Демек эсимен чыгып кетти деп ойлойм да. Эгер ошол учурда болсо, мен ошол учурунда журналисттердин бардыгына, келген журналисттерге, чакырган журналисттердин бардыгына ал учур боюнча жооп берип атканмын. Анан азыр адаш жооп берип алгандан корком да. Себеби туура эмес учур болуп калыш, туура эмес баалап алышы мүмкүн азыркы көз караш менен. Ал учурда кандай болду, эмне болду, эстен чыгып кетти. Ошол айтышты ким уюштурган эсиңиздеби? Анткени калыстарды уюштуруучулар тандайт дедиңиз. Менимче айтыш фонду эле болуш керек эле. Ал мезгилде айтыш фондунан башка эч ким айтыш уюштурчу эмес. Демек, көпчүлүк айтыштарда калыстарды сизге окшогон калыс эмес, сизге окшогон калыс көтөрө турган адамдарды эмес, туура эмес адамдарды алып келип аткан бул уюштуруучулардан деп сиз сөздү бир кыйытып өттүңүз. Демек, уюштуруучулардан көпчүлүк убакта күнөө кеттик деп жыйынтык чыгарсак болобу? Себеби таласта болгон бир айтышта Аалы Туткучевке Анарбек Усупбеков деген агабыз -3 көтөргөн. Неге дегенде бул араб кул болуп кетти, намаз окуду деп айткан. Демек, ошолдон жыйынтык чыгарып барып, жакшы калыстар тандабай, ошол сиздер отурган калыстар тобунда Олжобай Шакир агабыз 6 көтөрдү Жеңишбек Жумакадыр агабызга. Демек, бул дагы уюштуруучулардан кеткен каталык деп эсептесек болобу? Олжобай жөнүндө айта турган болсак, ал өзү жогорку упай көтөрбөйт. 6дан баштап көтөрөт да. 10 көтөргөнүн көргөн эмесмин. Анын өзүнүн тартиби бар деп ойлойм да. Жеңишбекке 6 көтөрүп, Ааlıга 10 коюп үйбөйт да.
Анарбек Усупбаев боюнча келсек, ал ошондон кийин калыс тартууна аралашкан жок да. Уюштуруучулар деле ошол нерсени карайт. Кокус өтө эле калпсыз кетип аткан болсо, аны экинчи калыс тартууна кошпойт да. Дайым калыс болуп келгендерди, белгилүү даражада калыс баасын берип аткандарды кайра экинчи жолу чакырып кошот. Эгер туура эмес болсоң, бир жолу катышасың, болду, катышпай каласың. Ушундай болот да. Уюштуруучулар анын бардыгын карайт. Уюштуруучулардан кетип атат дегенден алысмын. Себеби ошол эле 2016-жылкы айтышты айтып Анатай Өмүркановду калыс эмес деп айта алабызбы? Зайырбек Ажыматовду калыс эмес деп айта алабызбы? Элмирбек Иманалиевди калыс эмес деп айта алабызбы? Бирок жеке пендечилик нерсе ошол учурдагы кырдаал кандайдыр бир нерседе 1 упай, жарым упай болсо да себеп болуп калышы мүмкүн да. Бул башка жагдай деп эсептейм. Акыркы сурообуздун агай, убактыбыз дагы өтө тар болуп баратат. Кыргызстанда акындардан жакшы мыкты айтышып, же орто айтышып, өзүнө татыктуу баа ала албай жүргөн акын барбы? Жакшы айтышса дагы төмөн бала алып калып жүргөн дайыма. Кимди айта аласыз? Турат Жумаевди айтат элем. Мыкты акын. Бирок негизги байгелерге көпчүлүк учурда илинбей калып жүрөт. Шекербек Адылов деген мыкты акыныбыз бар. Акындык деген төгөрөгү төп болуш керек экен да, кээде ошол нерселер дагы көңүлгө алынып калат. Бирөө сөзү жакшы болуп атса, обону жакшы болбой калат. Бирөөнүн обону жакшы, сөзү жакшы болуп атса, комузу жакшы болбой калат. Баары жакшы болгон күндө ошону жеткирип берүү жөндөмү жакшы болбой калат. Мына ушулардын баары төгөрөгү төп келип турганда акын болот. Мен жогоруда айткан акындар ушул өзүнүн кемчиликтери менен дагы иштесе жакшы баасын алат да. Сахнада Эстекем сыяктуу жайнап туруш керек. Элмирбек сыяктуу жайнап туруш керек. Ал сага жарым упай кошумча болуп берет. Себеби сени көргөн калыстын маанайындагы жайдарылантат. Бул каалайсың, каалабайсың таасир эте турган нерселер да. Турат Жумаев өз баасын ала албай жүрөт дедиңиз. Кандай акыл айтасыз? Эмне кемчилиги бар? Кайсы нерсесинин үстүнө көбүрөөк иштеш керек Турат Жумаев? Биринчи обону менен иштеш керек деп ойлойм. Жеке өз баамымда. Экинчи нерсе ойду, басым койгон сөздү артына коюп, анан ойду токтотор жерин билиш керек да. Ортодо айтылып калат, абдан күчтүү сөздөр айтылып калат, ойдун ортосунда айтылып калат дагы, андан кийин ошол жерден токтоп коюш керек. Андан ары сөздү улантып ырдай берүүнүн кажети жок да. Негизги ойду айтканда токтоп калыш керек дагы. Андан кийин ырдап атканда кайра сөзүң майдаланып кетет. Уккандын назарын кийинки сөзүң ээлеп алат. Мурунку баскан менен чапкандай сөздөрүң кийинки сөздү угуп аткандай сеңен чыгып кетет. Ошон үчүн эң мыкты деген сөздөрдү, эң мыкты деген ойлорду ырдып бүтүрүп аткан учурда айтыш керек. Ушундай нерселерди эске алыш керек. Агай, келип бергениңизге бизге ыраазычылык билдиребиз. Убакыт аяктап калды. Сиз дайыма калыстар тобунда отурасыз. Бир мага калыстык кылыңыз. 1ден баштап 10го чейин упай берейин. Интервьюга, менин көз карашыма, суроолорго канча деген балл бересиз? 8 деген упай коет элем. Негизи 1ден баштап коюлбайт. Бардык эле жагдайда да. Себеби буга чейинки иш аракеттериңдин өзү сенин кандайдыр бир деңгээлде баа алып келаткандыгыңды билдирет. Ошол себептен 5тен ары упай коюш керек. Сен аракет кылганыңдын өзү 5. Андан ары өтө майдаланбай, негизги орчундуу суроолорду бергендигиң үчүн 8 деген упай коет элем. Анан мен күтпөгөн капилеттен мени кыйнап кое турган суроолор болсо, дагы упайым көтөрүлөт эле деп ойлойм. Демек, сизди кыйнай турган күчтүү суроо бере албадым. Ошондой деп болжойм. Рахмат агай, келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. 1-2 болсун эркин микрофон. Ар дайым адам өзүнүн калыстыгынан тайбаш керек, сөзүнүн калыстыгынан тайбаш керек. Жана жалпы журтка айтарым, ар качандан бир качан жалпы журттун биримдигин, бүтүндүгүн ойлоп кызмат кылып келатабыз. Анан бизди кандайдыр бир бөлүнүүчүлүккө, жарылуучулукка пайдалангандар болсо, алардын өздөрүнүн акыл таразасында деп сезиңиздер. Биз күнүмдүк тирилик үчүн эмес, күнүмдүк кызыкчылык үчүн эмес, түбөлүктүүлүк үчүн аракет кыла беребиз. Достор, ушу менен кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Биздин каналга сөзсүз катталыңыздар. Сиздердин колдооңуздар бизге чоң дем күч берет. Кийинки эфирден көрүшкөнчө.